Assalamu alaikum dostlar. Qandaysizlar? Amансыздарбы? Işleриңер жакшыбы? Тамактар ооруп атат. Күн ысык 35 градус ысык болуп атат. Муздак суу иче берип. Мына RBI деген компанияда иштеп атам. Бул ошол эле мурунку эле бир экспресс. Жүк алганы келген, азыр жүктөйбүз же жүктөбөйбүз деп отуруп жүктөп турган болду окшойт. Мына алып келдим мына жүктү. Мен азыр Кентакидемин. Мына ал жүктү жүктөйбүз буюрса. Шуну алып кетебиз. Немеге кетебиз? Вашингтонго. Анан бул деген жанагындай экен. Жука кагаз, кардон кагаздарды азыр ичине кирип дагы тарттым, ошолорду көрсөңөр болот. Азыр жүктөйлү буюрса. Чыгарам. Азыр мынау 4 палет экен. Тағы бару десем аз тақтайыншы дейді. Заказын қарап отыр. Бұл içinde кардонмен ороп қойып тұр да. Аз мен сілерге көргөзөйүн. Бұл ичкериде дағы кирем, аз ичкерисинде аябай чоң завод екен. Аябай чоң завод. Ичинде толтура иштешип атышат. Пластиковый мынандай пластик лист экен да. Мындай. Ушундай экен. Анан жана кардон жука кагаздарды анан мынандайларды чыгарат экен. Мына кара кагаз сыяктуу го. Ушундай экен. Бул деле пластик экен, кара экен да. Муну ак, бул кара экен, экөө бирдей эле экен. Анан моундай листтерди да чыгарат экен. Мындайчы. Бул лист жанагы жылтырап турбайбы? Бул темир эмес экен, бул деле пластмасса экен да. Мына жагы кара, бул жагы ак. Же сыйрылса, жок, сыйрылса деле ак экен. Сыртынан наклейка экен да. Ушундай чыгара турган аябай чоң завод экен. Кентакиден азыр Вашингтонго кетебиз. 1600 километрдин тегереги болот. 1000 майл болот. Кетебиз азыр буюрса. Трейлер дагы 1 жылга жакындап калды. Эскирип мондай болттор чыгып кеткенде ойланышты резина менен зым менен байлап койдум. Мондай жерлерин. Кече күнү жолдон запаска таппай эч бир запаска алдым, силерге көргөзүп коеюн, мактанып. Мындай запаска алдым да. Зымы чыгайын деп калган. Дискасы өзү эле $130 турат. Мындай готовый дискасы менен өзү $250-300 турат. Анан мен жолдо калбайын эме деп бир жерге кирсем калбай калган экен. Бушный барбы десем, бар деп $25 дейт. Алып кете бер деп эшикте турган экен. Алып алдым. Күн аябай ысып атат, мени кайнатып. Машинада отурсаң салкын. Кондер иштеп атат. Бисмилла. Кондер иштеп турат машинада. Сонун болуп отурасың салкын. Таке жүктөө баштады бир-бирден. Аз буга дагы тарып жабыш керек. Мондай ысыктачы кокустан жаан жаап өре турган болсо монун баары эзилип кетет окшойт. Билбейм, бирок мында жаап коюп тур, мында кылып мына листа. Мына турган, булар көчөдө эле турат. Баштады. Неге достор? Биттин өлүгүндө оор экен бул дагычы. 10.000 паунд дейт, 4,5 тонна дейт. Ушунун жалпак болгону менен аябай оор экен да. Азыр муну дагы үстүнө тарп жаап, муну дагы байлайбыз ороп. Мына турат. Ошо менен. Мындан чеке алып койдум, муну жүктөбөйт окшойт. Үчөөнү жүктөп, жагын эң үстүнө жүктөйбү. Аны эң үстүнө жүктөйбү же ушундай. Жүктөй берсинчи азыр көрөбүз буюрса. Муну эң үстүнө жүктөйт экен. Трейлер жалпая түштү го, азыр 2 палетти койгондочу. Трейлердичи баягы мына жактары бырыйып кеткен эмес да, таптаза бардыгы жакшы. Анан качан бир жүктөп атканда көрбөй калган билбейм, азыр көргөзөм, мына жерди көрдүңөр, бирөө бырыйта коюптур. Көрбөй калыпмын да ошону. Ушинтип жүктөп атканда мына каранын вилкасы жетпей калат да, такап сүзүп таштаса. Мен ошого акырын жүктөө деп айтып турам да өзү. Акырын жүктөө тийип калды деп. Көрбөй калган учурда ушуну сүзүп таштайт да, тырыйтып, бырыйтып. Буюрса мына чыкыйтып байлайбыз да, жол алабыз буюрса. Газ менен жүрөт экен. Ушундай болгон жер экен достор. Biz de buyursa Kırgızistan'a varıp şunda zavodlarda açsak, iş orunların tüssök migrantlar azayatlı.
Sizler menен сүйлөшүп атып азыр карабай калыпмын. Бир аз мындайраак жүктөп коюп тур да. Кичине түрттүрүп атам азыр мындайраакчы. Жылдыртып атам, бир аз жылдыртып койсо. Кышык болуп калып атат да. Карагыла трейлер түздө эле түшүп атат, Трейлер көтөргөндө байкалып атат, трейлер жатып алып атат. Трейлерден жанып пиширген деп койдум. Ошонча жүккө чыдаган. Канча көтөрөт деп сурап калат көбү. Өзү негизи 4,5 тонна документ боюнча. Документ боюнча 4,5 тонна. Ошо бир жака кыйшайып калыптыр. Анан биз 6 тонна деле, 5 тонна деле жүктөп калабыз кээдечи. Ушундай. Жылды да. Анан жанагы ушул жагда эми аркасын жылдырат. Бардыгын вообще бир көтөрүп жылдыра албай койду. Оор экен да. Илинип калат жерге. Окей. Стоп. Аркасы дагы бош, алды дагы бош. Son жүктөлдү. Эми тарп менен жабайлы буйруса. Зыңкыйты байлайлы, зымыратып айдайлы дегенде зым менен байлап коюп айдайсың. Мынау тарпты жабыштан алдың, монда төшөнчүлөрдү коюп алабыз. Мына бурчтары тешип кетет, болбосо канча тарптар айып болду. Бир тарп $340 турат. Мына бул кара могу чатыр $340 турат. Молор $10 турат ар биричи. Булар арзан эле. Ушуларды коебуз дагы, анан үстүнө чаптайбыз. Өз негизи мыналардан бери үстүнө жаап чыгышыбыз керек. Азыр жапсамбы, жаппасамбы деп турам. Ошол жака дагы бир 4 таштап койсомбу депчи. Ушундай достор. Тырынан карагыла жамгырдын жабачын. Мен тарптын үстүнө таштадым, жамгыр баштады. Эми жамгырга бекинип машинага кирип кетпестен биротоло бүтүрүп, анан кийин кетебиз буюрса. Мынтип күн ачылып турат, бирок жамгыр жабачты карагыла. Ушундай да болуп турат экен, Ушундай да болуп турат экен. Мен жабып дагы бүттүм, жамгыр дагы токтоду. Кайра эле мында бир дамда бир 10 мүнөткө жаады, бар жок суу салдым. Силерге азыр могу мактанайын деп көргөзтөм. Кандай күкүртпү же ширеңкеби? Кээде ушундай 4 нормальный груз болсо жакшы, тарпабайт эткени, онда шалча жапканы жакшы да. Мондой резиналар болсо үзүлө берип, монтип баштары жулуна берип, калбай калды. Могу боковойлорунан да мында тартып коеюн дедим эле, жок. 4 мындай страп менен байлап койдум. Аркасы алды бош, ошоюнча эле кете турган болуп атабыз. Буюрса. Ошо достор, алдында узун выходной. Эртең 4-күндөн баштап 1-күнгө чейин дем алыш болот. Пятница күнү возможно иштейт дейт, иштесе бир жерге алып барып беребиз, иштебесе 1-күнү беребиз. Ошо достор. Мындай эле көчөдө жатат. Анан кийин жүктөгөндө эле ушундай байлагыла деп калат да. Мейлем, лөлүн эшегин сугарып пулун алышыбыз керек да. Пулун алалы деп келгенбиз, алышыбыз керек. Кеттик эми. Мына дөңгөлөктүн формасында болгон моз. Жарым дөңгөлөк. Суу. Сон моз келби? Кичине моз. Ушундай формада аябай чоң моздор бар. Бир күн жаап, бир күн ачылып кайра. Кетадан буюрса. Жер ремонт болуп аткан экен. Задейти жок экен мынандай. Бир кулагы жок экен. Эликтер жүгүрөт дейт, мэрде айтат болмады. Достор, тракстапка келип токтодум азыр. Ушул жерде салып эртең айдайын депчи. Аздан карсар мына жерде. Айдайын жабайын. Намаз окудат. Мына Вольванын шопуру экен. Караш бир тууган экен. Намаз окудат. Алла кабыл кылсын намазын. Азыр мен да окуйм иншалла. Ушундай достор. Кутман таң барыңыздарга достор. Мен мына жерде турганмын да кечинде. Алдымда 3 трак турган. Мен 12-лерде токтосом,
12:30 мен ойготуп атат, арка жактагы тракчы мен чыгат элем деп могу жерге. Анан элге окшоп катарга коюп алдым. Уйкунуп шырдык. Саат 9 болду. Турдум. Эртең менен тамактандым. Эми айда эле буюрса. Эч ким калбай калыптыр, элдин баары да кетип калыптыр. Пустой. Стоянкачы. Бул жерде Макдональдс бар экен. Лаус деген стоянкага токтогом. Эми жолду улай эле буюрса. Жолдун чекесине чыкканда ушуна быдырак болуп кетет да. Баягында бир ушул быдырак туурасында видео тартсам, биздин жолдордун баардыгы эле быдырак, бизге кереги жок быдырак деп ушундай комментарийлер жазышты. Эми сразу эле болбойт да, эми мен жаңы жолдор салынып атат, жолдор оңдолуп атат, өнүгүү болуп атат, кичине болсо дагы. Постоянно эле дайым эле быдырак жолдо жүрө берелиң ушундай ямада. Кичине оңолойлу, алдыга мындай умтулайлы дегендей. Ушундайлар болсун деген үмүттө тартсам, бизге анын кереги жок. Биздикинин баардыгы эле яма. Анан андай мындай. Эми өмүр бою деле ямада жашабайбыз да. Чыгабыз буюрса. Жаңы жолдор салынып атпайбы? Ошонун чекесине ушундай кылып койсо деген сөздү айтканмын да мен. Ушундай достор, мына көрдүңөр, мына чекеге чыксаң, мына ак полосадан кийин ошол быдырак. Быдыр деп кетет, мына силерге деле угул сайраган. Мында үйүн чыгып кетет да, ойгонуп кетесиң. Жолдо уктап кетип, канчасы авария болуп кетип аткандыгын көрүп атасыңар. Эми баягы жаңы жол түшүп калса, тегиз болуп калса, зымырап кетип атса, уйку тартып кетет да. Ошого ушундай деген. Ошого туура түшүнгөндөр туура түшүнүп, туура айтасың. Ушундай кылыш керек, жакшы экен дегендер да болду, бирок арасында карасаң, бүт эле баягы зачем бизге дегендер да. Болот буюрса, жаңы жолдор түшөт. 2-3 полосалуу жолдор түшөт. Ошондо ушундай кылып койсо, жолдорго рейсерияларды ачып койсо, бекер парковкаларды ачып койсо, ушундай жакшы иштер болсо, эмнеге болбосун, туурабы? Ошону айткым келген да, достор. Бул 40-чы хайвей, 40-чы жол. Природасы аябай сонун. Мына тоо менен кетесиң, Змейка. Бүт ушундай. 2 полоса. Кээ бир жерлерде 3 болуп кетет, подъемга жабышканда. Мурунку видеолордо дагы бар. Трактор оң жактагы полосалар менен жүрүп, сол жактагы жеңил машиналарга мындай тоскоол жаратпайт. Ушундай жолдор болсо деп, эми биз бул жакта өнүккөн мамлекетте жүрүп, өзүбүздө да ушундай болсо деп көп кыялданабыз да, сыртта жүргөндөр Кыргызстанды дагы ушундай өнүккөн мамлекеттердин катарына киришти каалайт эле да. Ар бир сыртта жүргөн мигранттын максаты ошо өзүбүздө завод болсо, өзүдө фабрикалар болсо, жолдор салынса, үйлөр курулса деген. Же биз барып кылсак, ушундай инвестиция кылсак деген ушундай максатта жүрөт ар бир мекендешибиз. Аз жолдо кетип баратсам, картадан Walmart деген магазинди көрүп калдым. Жанагы Россиядагы Ашан мурунку видеолорду көрүп жүрөсүңөр, ошол чоң магазин. Ошол жака кирип, деф жана коробкадагы мен коюп жүргөн деф анан бир аз ош фрукт алып, анан май алып алайын деп атам. Майым келип калды, процент аз. Дагы жүрсөм болот бир жума. Бирок азыр убакыт бар, выходной болгондуктан байланыштуу. Убактым кенен, ушул учурда алмаштырып коеюн деп атам. Азыр буюрса, көрүп атасыңар, Walmart деген магазин мында жазып турат. Ушул магазинге азыр киребиз буюрса. Бул жерде деле мондай камералар бар. Көрдүңөрбү, мында камералар бар. Көпчүлүк комментарийлерден укпагам, камера жок, мындай бар. Камералар бар. Камераларды ошол неден көрүп турабыз. Навигатордан көрүп, ошол жерге келгенде акырын превышенияга негизи камераны жолдо полицейскийлер коет. Полицейскийлер ошол биздегидей эле бир ортолукка туруп алып, камерасын кармап отурган болот машинада. Жана бизди 3 бүттүүларды кармап алып отурбайбы, ошондой эле кылыпчы. Бирок алар бизге штраф барбайт. Алар сразу аркадан кууп келет. Превышение болдубу? Сразу аркадан кууп келип кармайт. Ошондой учурлар көп. Светофор жаман узакка жанат кене. Мен кирдим. Мага окшоп мында трагы менен
продуктага келип алгандар бар экен. Мындай жака коюп коелу. Бул мына сары парковкалар. Биз бул жерге туурасынан туруп алабыз. Узунунанчы. Мына жакта 2 трак турат. Үчүнчүсү мен коюп койдум. Кандай байласам ошондой келет чек-чеген боюнча. Мына бул магазин. Ошого киребиз дагы өзүгө керектүү май фильтр алабыз. Деф алабыз. Бир аз ош фрукт алып алабыз. Тамак кылып жеген жолдон. Мына ошол Walmart деген магазин. Бул жакта азыр как раз көргөзөйүн дедим эле. Баягы Россияда ашандардагы алдындагы телешкаларды сүдүрөшөткө кыйналып чык. Бул жерде мындай колуна пульт менен эле мына бул эле түртүп жүрөт. Мына ушул аппарат телешкалар түртүп жүрөт, пульт менен башкара берет. Мынакей. Телешкалар кетти экен. Силерге дарыбыздын баасын көргөзүп коеюн. $5 экен. Тандап аласың $5. Олар бир аз кичинерээк экен. $4.68. 5 килограмм чаат го дейм. Кичинекей экен булар. Азыр мына чоңунан эле бирден алабыз. Сүйрүүсүнөн. Sen жумшай түшкөн эмеспи? Карабасыз бир тандайын. Мая алган отделге келдим. Мупар деген мына ушул фильтрди коебуз дизелге. $17,5 турат. Мупар. Олар майдалар экен, тирек кичинекей экен. Бирөө эле калыптыр да. Башка жок. Бирөө калыптыр, шуну алабыз. Бир дарыз алып алдым. Бир нан менен. Азыр эми мындай алып алышыбыз керек, мында бир рулон. Жана кол арчыганы немеде салфетка жакшы. Май алайлы. Мына Ротелла деген Shell'дын 10-30'ун коябыз. 10-30 бир аз коюураак май, муну жазда коябыз. Башта биз 5-40 куюп жүргөнбүз. $26 13 плюс такс. Мына жерде өзүңөр көрсөңөр болот. 1 галлонда мо 3,8 почти 3 литр 800 грамм бар. Шундан 3 штук алабыз. 3 штук кетет. Мына ушул майдан 10-30 полсинтетика. Engine oil. Мотоциклге куйса болот дейт. Мына тракка куйса болот дейт. Чоң трак, майда трак. Мына 10-30дан 3 штук эле калган экен, как раз 3 штук. Акыркысын алдым. Фильтрден акыркысын алдым. Башка жок калбай калды. Могу жактагылар булар башка. Мына жакта 15-ке 40 экен. Бул да андай эмес экен. Булар да кетпейт бизге. Акыркы 3 калган экен. Эми деф алайлы буюрса. Деф деген ошол дизель машиналарга куюлуучу, тазалоочу ушундай зат экен да, мында блю. Бул $15 98 тыйындан $16. Кээде мен монда платинум куюп коем. Кээде бул дагы кымбат, жакшы да качествосы. Мен мондан коям. Анан арзан көк канистрде болот. Мондойдон да коям. Мындай дефтен куюп коем. Бул 2,5 галлон 9 литр, 9,5 литр болуп калат. Бул деле $10 турат, $9 бирдеке. Заправкалардан куйсам болот. Негизи заправкадагылардын качествосы бир аз начар дагы. Мен машинам мындайча айтканда жөтөлүп калат. Мен аралаштырып коям, шундан анан платинумдан куюп коем. Ошо достор. Мына 3төн алып койдум. Мен силерге мына кондиционердин баллончигин көрсөтөйүн деп атам. Менин TikTok'та дагы, Instagram'да дагы бар. Кандай кылып кондиционерди өзүбүз заправка кылып алабыз. Болгону $42 турат экен. Өзү негизи бул кымбатыраак экен. Чоң экен да. Бир аз кичинерээктери деле бар, арзан. Машинанын көлөмүнө карата өзүңөр алып алмаштырып алсаңар болот. Ушундай достор. Достор, силерге бир аз телевизордун да баасын көргөзүп коеюн. Аябай чоң телевизор. 498 экен. Мына жакта бир аз кичинерээги бар экен. 248.
Мына ноутбук $360 екен. Примерно $600 бар екен. $679 бұл ноутбук. Шuna достар, бұл жақта чоң. Мына плазма бар екен, біраз кішінерек. Тракқа қойып алса болады. Кішінерек $125 трактора қойып алса болады. Шындай. Бұл жақта чоң телевизорлар тұрады, чоңдығын көріп отырсыңдар. $378 мен шындайын алдым. Мен 380-ге алғаным. Шындай бар. Мол олса андан чоң екен. $748. Мол олса 498, мол жақта тұрады. Жаңын көрдіңдер. Ошондай екен, теле $600 аябай чоң. Мындай екен да. Ошо. Шындай екен бұл жақта. Пайда чүйделер. Ноутбуктар $700, $1000, $1200, $1400, клавиатура $209. Ошондай. Батарейкалар. Кийим кече. Силерге анча-мынча тааныштырып коеюн. Арабамды түртейін да жөнөйүн. $1300 екен, бұл телевизор аябай чоң екен. Комната менде бир болуп калат го бул. Мен силерге футболкалардын бааларын да көргөзүп коеюн. $6 екен деп кой. Мына $10 екен могу көйнөктөр. Мына көйнөктөр да азыркы $10. Мыналар да $9 екен. Футболка жаш балдарга. Шортиктер $5 екен мында. Бул эң арзан магазин да. $12, $13 ушундай кымбат. Эң арзаны ушундай кымбат биз менен салыштырганда мен силерге примерно бааларын көргөзүп атам. Мына жакта тапчкелер бар экен $15, $13. Ушундай достор. Дагы силерге бир Американын коонун көргөзөйүн. $2.68. Бизде анделектер бар го, анделектер деле негизи мындай болбойт. Кореяда да ушундай коондор. Биздикиндей коондор жок да. Торпеда жана башкалар жок. Бул жерде ушундай болгон коондор. Мен азыр бир коон алып алайын, анан даамын көрөбүз буюрса. Мындай карап. Билбейм мен бул коонду кандай тандайт. Кыскасы. Мыякта нака сатат экен, нака дүмбүлдө кой. Арчып мусорун таштап өзүн алып кеткендер дагы бар экен. Ошо достор, мен мына жерден бир кимчи деген корейский салат бар, ким билген болсо, жеген болсо комментарий жазып койгула. Кимчи деген аябай сонун салат бар. Ушул жерде бар азыр мен силерге табып көргөзөм. Кимчи деген салат $6 турат. Кичинекей банкада болот. Даруздарды, коондорду, ананастарды кесип атайын. Дайындап коюп турмун, ошо асарти, клубника жана башка. Ушулардын арасында кимчи деген салат болчу эле. Жокко? Кимчи жок. Мына башка салаттар бар экен. Кимчи жок экен. Картошка. Картошканын баасын айтайын силерге. 2 килограммдай чыгат. 2 килограммы где-то $3,5. 1,5-2 килограммдай чыгат. Дарыздын кичине дарыздар. Мындай салатка мындай помидорлор бар экен, сон. Мен кимчи издеп аттым эле, кимчи. Кимчи жок го. Мына нектары бар экен. Да мындай деле эмес экен, кечеге алып жегем. Мына жакта клубника. Мына кара бараң эмне билбейм. Бул жерде жүзүм бар экен. Анан кокон гилаштын мында сарысы бар экен. Кокон гилаштын ушундай сарысы, анан карасы, жүзүмдүн да карасы, кызылы, көгү аралаш. Кимчи таппадым, кимчи жок экен.
Kimchi alып alayın dedim mine. Men bolsam onday. Dayan aldım bir cüzüm. Koğun. Şunun bарын azыр эми көрөлү. Канча болот экен? Мына жерде самообслуживание өзүң не кыласың. Шуга кирели. Кассага эле келдим. Бошоп калган экен. Сейден анча-мынчасын баалары жок. Аны мен билбей жардамга чакырып отурбастан олар да чыгарган жокмун. Булар азыр өзү ушул жактан эле пыйкылдатып коёду. Канча болот азыр көрөбүз ушунун бардыгы. Достор, кошелегим албай эле кирип майда чүйдө алып жүрүп бериптирмин. Кассага келгенде төлөйүн десем эле картам жок. Машинада кала бериптир. Азыр жүгүрүп кошелегимди алып кайра кирип кетатам. Айттым азыр кошелегимди унутуп калыпмын. Силер жана кассадан өткөрө бергиле деп коюп азыр жүгүрүп чыктым. Азыр кирем. Бүттүр. Excuse me. Yes. How much? Is this yours too? Yeah. Бардыгын кошоюнбу деп. All the same thing? Yes, сем. 26 тиын, 13 тиын, $26, 13 тиындан бардыгын биригип пакеттерге салып коюптур. Мыналардын баарын чыгарып койбодум беле. 3 сем. Чыгарып койсом болмок экен, а? Барын өзүм салайын. Азыр опа. Баасын айтат азыр. Канча болгонун. Көрсөтүп коеюн азыр баасы. Баасы $153 болду. Көрдүңөр, азыр $153 айткан жок. 1.53 деп айтат. $153 25 цент болуптур. Бардыгы. Кеттик буюрса. Мынал жерде көрдүңөр, мындай жашы улгайган аялдарга мындай коляскалар бар. Алдына салып алып, продукт кылып кыдырып жүрө берет. Шундай достор. Мына буюрса бардыгын салыштырдык, эми жөнөдүк. Алда трак кетип калыптыр, мынал жердечи. Ана калыптыр. Буюрса кеттик эми. Достор, сонун жерге токтодум, Рессерияга. Карала, аябай чоң парковкалары кенен. Бул жакта дагы азыр эми машиналар аз, кечинде толуп калат. Карала, бuyakta толтура. Анда да бирөө келип токтоп атат. Ал ушул жерде жана алган дарыбызды бир дегустация кылайлы деп. Коонду ананырак дегустация кылабыз. Дарыбызды бир көрөлү. Ал жерде мында беседка бар экен. Ушул жерге отуруп дарыбызды бир соёйлу. Силер менен биргеликте бир сүйрүү дарыбыздын даамын татып көрөлү. Кандай экен? Бул жакта да толтура беседкалар турат, көрүп атасыңар. Бул Рессерия өткөндөгүдөй. Эми ал жака койдум. Машинаны эми дарыбызды соёйлу көрөлүчү. Кандай экен, силер менен биргеликте. Мен каралам, мен бычак тийгиз союп баштаганда эле тарс деп өзү эле мында болуп кетти. Өтө пышкан окшойт. Эми сүйрүү дарыбызды кандай соймок элем тура? Ушундай. Мындай болуп кетти андай. Чыгылып кандай. Мындай экен, кичине бозураак экен. Бирок жакшы пышкан окшойт, азыр көрөлүчү. Сүйрүү дарыбызды кандай кылып анан кийин эмне кылабыз? Кана? Чекесинен бирди көрөлүчү. Кана, бисмилла. Ширин экен, сулуу экен. Суусу көп дарыбыз экен да, мында бирок бозураак болгону менен аябай ширин экен. Бул экинчи бөлүгү. Сүйрүү дарыбыз. Ошондой достор. Сонун экен, жейлейм муну. Кегеле дарбыз жейбиз. Биргеликте отуруп алып. Жана Рессериядан отуруп жылгандан кийин жамгыр баштап эле. Жамгыр жаап келди. Сонун погода болот эште жамгырдачы. Караңlar. Сонун соок
Boynunda, Tokoyunun arasında Jamburda ketip atkandагы birinchi sonunda. Жолго кетип баратсак эле резкий Jamburda пробка болуп кетти. Анан аварийка жагып эле аркада поворот эткенде ылдыйыш поворот. Ылдыйыш повороттон көрүнбөйт. Аварийка жагып эле тормоз басып акырындап аркадагыларга предупреждение берип калдым да. Аркадагылар дагы аварийкасын жагып калды. Азыр бул пробка неден болуп атат деп не кылсак, мына жакта көрүп атасыздар. Bir trak kulap kalktır da. Bir trak kulap kalktır. Benzovozken, çok cenabı Malakovozken de kelip kulap kalktır. Klasikken, Peterbiltken. Kuday saktasın. Katı gelgende, tutab ketken bir ne olgan bilmeyin. Şunday oluptur. Bunda uçurlar aybay көп. Eki karşı tilkideylerge çıkıp narkı parapetten ötüp ketkenler var, parapettere giyip ketkenler var. Kuday saktasın. Жаңыр жауып атат дагы деле. Мен жетип калдым көрсөм. 1,5 сааттык жол калды. Эртең менен жүрөбүз, Кудай буйруса насип кылса. Ошондой көптөн бери силерге мына пробекти көргөзө элем. 66да кетип атабыз. 11:1де расход болуп атат. Анан 128,888 болуп пробег. Ошондой жолдо азыр жаңы эле 224 деп турбай, 222 болчу да 24 көтөрүлүп кетти. Ал канча солярка калганын эмне кылат да? 128,888. Ошондой пробегдагы күн өткөн сайын пробегдагы өтүп атат го. Зымылдаган боюнча. Убакыт кандай өтсө бул дагы аны менен жарышып. Ушуну менен бүгүнкү күн да кечтеди. Эртең менен Кудай буйруса 6да ачылат экен. Ошо ачылышына барып туруп беребиз. Мен азыр бир 10 мүнөттүк жол калды. Ошонун жанында заправка бар экен, ошол жерге барабыз. Кутман таң барыңыздарга. Жетейин деп калдым азыр. 10 мүнөттүк жол калган. Кечинде эс алгам токтоп силерге. Достор, келдим. Мына жолдун боюндагы эле здание экен. Мына жерлер каралбай калыптыр. Мына ишкана экен, азырынча жабык. Жолдун чекесинде эле экен да. Эч ким көрүнбөйт. Ачыкпы. İçinde светтер күйүп турат, бирок о жабык экен. Көрөлү үчүн Dostlar, hazır men jabık eкен, жарым saat жатып турайынчы деп жатсам, бирөө келип такылдатат. Эй, хай депчи. Анан кийин эй, хай десем эле алып кирип жүрөбүз дейт. Кудай жалгасын, мынча жакшысыңар. Жүрсөңөр жүргүлө деп айдап кирип атам. Мына жерге азыр кирели. Төшөнчүлөр төшөп тартты жаап уруп келсем дагы жаандан мындай өткөндөр өтүп кетиптир, бир аз суу болуп калыптыр да. Азыр мынакей могу карасын минип келди, азыр түшүрөбүз. Буйруса ал жерден араң бурулдум. Анарактан кенен поворот алып келиш керек эле, бир аз аркага айдап туруп эле бурган үчүн тиейин деп. Ошо достор, мынакей жүрүп баштады буйруса. Бул Амер келип такылдатат. Жарым саат жатып турайынчы, путу колун чозуп деп жатып калдым эле, жакшы. Өзү бүгүн баягы Американын кече майрамы болгон. Американын майрамы, независимый Американын күнү да. Ошого майрам болчу. Майрам болуп, майрамдын эртеси бүгүн жума күнү, бүгүн да иштебейт. Эртең суббота базар дагы иштебейт, биринчи күн ишке чыгышат да. Ошо достор, ушун менен бүгүнкү чыгарылышты аяктайлы. Сиздер менен Караекей болду.
катталектер катталышты унутпагыла. Кийинки видеодо көрүшкөнчө баарыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум.